Алдыда кыялдарым көп, буюрса жакшы болуп кетсе, мен дагы өзүмө окшош адамдарга жардам берип, колдон келишинче турмушка чыгып, балалуу болуп, ошондой ниеттерим бар буюрса. Мындай кыялдар менен бөлүшүп жаткан Зарина 27 жашта. Ал акыркы 5 жылдан бери гемодиализ менен жашайт. Диализ алуунун канча кыйынчылыгын көрбөсүн жашоо үчүн Зарина ага да кайыл болууда. Диализде кыйналам, аябай давлениям түшөт, көтөрүлөт, судороги болом, путум турушат. Азыр колума койгон аппаратын дагы 3 жолу койдурганмын, о жериме колуман. Иштебей калган 3 жолу койдум. Давление низкий болсо, бул жака койгон фистула иштебей калат экен. Ошол себептен катетер менен алышка мажбур болуп атам. Бул катетер менен деле жүрүш кыйын. Ачыгы жуун албайсың, температура берет, чыйрыктырат. Зарина Абдуллаева бөйрөгүн алмаштырууга муктаж. Ага алгач донор жана каражат керек. Ал жакындары менен генетикалык жактан дал келбегендиктен башка донор издеп жатат. Мындай операция чет өлкөдө жасалып, көп каражат талап кылынат. Азыр менде донор жок болгондугу үчүн чет мамлекетке барып пересадка жасатышым керек болуп атат да. Кыргызстанда чужойду донор кылбайт экен. Менин атамдын деле, апамдын деле мага группасы туура келбейт экен, генетика жактан туура келбейт экен. Азыр общий $40,000 акча керек болуп атат да магачы, донор алганы, барганы, аякта проживаниең болот экен. Ошого $40,000 акча керек экен. Андай сумма менин үй бүлөмдө жок. Зарина Абдуллаева Сузактын Карадари айылындагы карапайым үй бүлөнүн кызы. Операция үчүн керектелүүчү каражатты табууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан коомчулуктан жардам сурайт. Бул аппаратка жаткандан кийин кайра чыга албайт экенсиң. Только буну бир эле жолу пересадка лечениясы жок экен. Ошол себептен кыргыз элиме кайрылып кетем. Мага колуңуздардан келишинче жардам беришиңизди суранам. Ата-энем мен үйдөн эң чоңмун, сиңдилерим жаш. Пациент абалына келсек, пациент абалы оор. Азыркы учурда бөйрөгү иштебей калганына байланыштуу жүрөк, боор, өпкө функциялары да начарлап жатат. Операцияны канчалык эрте кылса, ошончолук башка органдарында жумуштарын сактап калганга мүмкүнчүлүк болот. Зарина үчүн учурда ар бир тыйын маанилүү болуп турат. Кайрымдуу кишилердин жардамы анын өмүрүн сактоого, кыялдарына жетишине себеп болушу ыктымал. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.